адашкансыңар да силер, просто шым кийип жүрөсүң эки оңтең. Көтөрүлбөйт мал базар деп жылгансыңар. Жо, мен суроо бергем дагы. Ал жооп берген. Ал ээзи ошол да. Ээзине беребиз да суроону. Жооп. Баарына ыраазымын иншалла. Бар жакшы. Алхамдулилля. Мурунку мал базарда да сизден интервью алдым элем. Ал жакта бир аз эми наразылыктар болгон да ошондо. Эми инсанбыз кандай? Ал баары жакшы. Бар жакшы. Ушул базардын хотуна мен мисалы үчүн аябай эле нааразымын да. Эки жума кылып койсо, пятница, суббота кылып, ошол жакшы болмок да бизге. Ошо малды көтөрүүдө азыр билген элдин баары нааразы. Камерага айтпайсызбы мына? Ачык. Камерага эле айтам да, айтпаганда эмне? Наразысыз. Нааразыбыз. Балар жакшы кенен, малдар кирип чыкканга, машиналар кирип чыкканга кенен эле болуп калды. Мурунку мал базардан өтө эле жакшы, жогору. айырмасы чоңбу? Чоң эле болот. Токмок бар, өзгөнгө бар. Кыйналып отуп чыгасың да, чыгышта проблемаларданчы. Мал базар, столовой десең, караңыз, эч ким талашпайт. Шартын караңыз, бар. Эми бунун башка жери асфальт болбой туруп, мал базар асфальт деген уят бул. Анан пока постепенно келсе керек, мына туалети 10 сомдон. Анан чубага айтканда ар бир элге бекерди мал берсең деле жибин бербейди, жүндөп кететем, колум ооруп дейт да элдерчи. Анан 20 сом, 30 сом үчүн күйө берет, бирок саткан уйлар 100 000 сом болот атпайбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жердештер. Бүгүн 11 январь, 6 күн, суббота. Бүгүн биз атайын Токтогулдун мал базарына барабыз. Себеби дегенде буга чейин мага бир нече адамдар, андан сырткары ушул комментариялар жазылат видеолордун астында, эмне үчүн мал базардагы баалар көтөрүлүп кетти, эмне үчүн ал жакта 5-күн иштебей калды деген ушундай көп суроолор болуп атат да. Мына ошону бүгүн жеринде текшерүү үчүн ал жака маршруттар каттабайт деген ушундай көп сөздөр айтылат да. Мен азыр атайын Токтогулда үйүмөн чыктым. Азыр чыныгы жашоодун көргөзөйүн. А сиздер болсо ушул видеолордун астына ой пикириңиздерди калтырып, сөзсүз калтырсаңыздар, анткени ой пикирлерди окушат. Ошол эле мал базардын азыр ээзине барып да суроолорду беребиз. Алар да окушат, бардыгы жалпы Токтогул эли окуйт. Андан сырткары башка областтардан да окуйт, чет мамлекеттен окуйт дегендей. Ошо сунуш пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар. Лайктан басып, бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Анан каналга каттала кетиңиздер. Бардык маалыматтар сиздерге бат жана ыкчам жетип турат. Азыр эң биринчи маршрутка чыгып көрөйүн. Маршрут барбы жокпу байкайбыз азыр. Азыр достор бир маршрут көргөндөймүн. Азыр ошону токтоп көрөбүз. Ошо менен чыгып көрөбүз. Төрт жүз 28-ci дейт. Кызыл туу. Топ база. Бул барбайт окшойт. Таксини деле сурап көрөйүнчү. Салам алейкум, аксакал. Мал базарга барат элем. Канча болот? Маршрут каттай? Азыр акем экөөбүз кетип атабыз. Жакындан таанышып алдык. База 200 сом болду мал базарга чейин. Аке көптөн бери каттайсызбы? Такси кыласызбы? Шаардын ичинде. Ишиңиз жакшы эле болуп атабы? Алак сегиздеби анчалыктар кызыкпайбыз да. Жакшы. Эрмек дегенсе? Жакшы. Эми күнүнө ысыр болбаса канча сомдой алак сотканда таап коесуз? Картайда алаксы бар, үй барабыз. 1000 сом барбы? Анча деле жокпу? Анча алак сегизде караган адам, 80деги адам үйгө тура алат. 80ге чыгып калдыңызбы? Жакшы, көп жашаңыз. Мал базарга дайыма эле кардарлар чыгып турабы? Көп деле чыкпайбы? Сен өзүң эле попол бол. Өзүм эле? Көп эле өзүм муналар менен да? Маршрут каттабайт, билбейсизби? Маршрут каттайт, аны билбейм. Мал базарга чейин каттайт. Мен эми азыр көп күткүм келген жок, достор. Анан ошон үчүн өзүм да жуунуп чыгып алгам, ооруп калбайын деп. Дароо эле аксакалга отуруп алдым.
Azırkı birlikte jakşı talabına tura gelipten seniki. Karşı emas, tura gelip. Oşan tura alıp barıp atasın. Rahmat. Alades. Direkte bütün aytın. Üniversite yetkileti var. Sözsüz az önünüz düzelttirem da. Okey. Mesela bir ayta tura sözüm var. İyi mi aytıp koyayım? Mezar ne olur mu da? Nemege çıkıverir. Milise tarafta çıkıverir. Eski Oğuz. O şehirde musul çögülü var. Nemenin canı. Diye aslan opkan. Жол кирен төлөңүзөм төлөбөйлө койду атат. El içimde hizmet kılgan bala. Rahmat, şunday balalar köp ölsün. Bala versin. İçinde iyilik gözüne den soluk kalay. Рахмат анда аксакал сизге. Mayli, жақсы. Сизге да чоң рахмат. Ооба. Менин каналыма катталдыңызбы? Катталып коюңуз. Қандай olup attırın? YouTube'dan бассаңыз жана кызыл күйөт. Ошондо сизге мен тарткан видеолор баардыгы чыгып турат. Балдарым айтайын. Макул. Мына достор, ошон Токтогул районунун Борбордук мал базарына келдик. Азыр мал базар мен бир аз эсимден чыгып кетти, бирок 2-3 бөлүктөн турат. Бул жакта азыр унаалар токтогон жайлар, андан кийин мына соода саттык кылган. Эми эң негизгиси мына азыр мал базардын өзүнө кирели. Жүрүңүздөр анда. Соода кылып атасызбы? Соодаңыз болсун. Бир суроо сизге. Муну жердин шарттары кандай болуп атат сизге бүгүнкү күндө? Жакшы эле. Анан бул жерге жанагы акысын төлөп атасыз да? Ооба. Ошону кимге төлөп атасыз? Ошо кызыктуу болот. Ким эле дейин? Атын го билбейм анан эме. Чек менен көтөрүп келетчи 100 сом. А бул мал базарга тиешелүүбү ал? Тиешелүү, ошол мал базарга тиешелүү эмелер да адамдар. Чектер менен, Чектер менен. Мал базарданбыз деп келишет. Ооба, мал базардан да келет. Ошо ачылгандан бери ошол киши келет, ошондон бери али кече келет да. Ассаламу алейкум, аксакал. Кандай, сен соолуктарыңыз жакшыбы? Сизди тиги мал базардан да бир тарткам, а? Бул жерде артыкчылыгы да жана кемчилиги деп эми сурамчылоо кылып жүрөм. Мал базардын эмне артыкчылыгы? Сизге мамиле кандай? Акчаны кимге чогултуп берип атасыз? Бул жерде туруктуу турасызбы же туруксузбу? Туруктуу эле. Дайыма ушул жерде. Эми ачылгандан бери жүрүп турабыз. Үстү жабылып, мындай шарт жокпу? Үстүн жабабыз өзү кол бошоп айтат да. Сиздер сатып алгансыздар бул жерде? Жок, айранда төлөйбүз да. 250 сом. Канча акчадан төлөйсүз? Айына 2800 төлөйбүз. Айына 2800. Ооба. Салыгычы? Салык өзүнчөбү же бул жалаң ижара акысыбы? Ижара акысын алып атат бизден. Ким алат аны? Эме? Адылбеке. Бир бухгалтер жалдап коюптур. Ошого беребиз. Чогултуп берип атасыздар, а? 2800. 800. Ай сайын беребиз. Калган эч нерсе жок. Салык өзүнчө келеби? Салык өзүнчө келгенде кандай биз эме жана Патент иштетебиз да. ККМ иштетесиздер. Ошол эле. Болду. Рахмат. Соодаңыз болсун анда. Бир суроо сизге. Жол кире канчадан болуп атат? 50 сом. Киши башына. Жалпы машинаңызды жалдасачы? 200 сом. 200 сом. 4 киши. Маршрут каттайбы? Маршрутты билбейм катты. Билбейсиз. Соода кандай болуп атат? Жакшы элеби мындай? Кардар келип кетип. Бул стоянкага акча төлөйсүздөрбү? Жок, төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Жакшы. Артыкчылык, кемчилик, наразычылык айтып калыңыз. Нормально. Бар жакшы. Мал базар сурамчылап жүргөм азыр. Артыкчылыгы жана кемчилиги эмне жетишпей атат сиздин оюңузча? Айтыңызчы. Акча төлөп атасызбы киргенде? Канчадан төлөп атасыз? 100 сом. Ар бир кирип чыкканыңыз. Бир күндө 5 жолу кирип чыксаңыз? Бир кирсем ошо кечке чейин керек. Кечке чейин. Бир күнгө бир эле жолу 100 сом. Соода жакшы эле? Жакшы эле. Наразычылык жокпу? Жок, жакшы. Соода кыласызбы? Мен сүйлөшүш керек болот. Келиңизчи, бир эки суроо берип коеюн сизге. Уруксат болсо. Соодаңыз болсун. Валейкум ассалам. Бул жерге кимге ижара төлөп атасыз? Анан шарты кандай болуп атат? Сизге мамиле кандай болуп атат? Кыска, нуска айтып берсеңиз. Мамилеси жакшы эле, анан шарттары мына ушуну навес турат, ичинде навес турат. Анан эми шарттарын койгондо кичине ограничение коюп атпайбы? 3 кылып жанагындай бизге окшондо батпай калат да. Ал эми могу жамгыр кар жааганда кантип атат? Сиз ачык эле ачык асманда отуруп мага эле өзүнчө месте деп койсо, биякта месте калбай албайм. Мен өзүм кайыл болуп келдим да. Азырынча отура бересиз. Азыр бүгүн келдим да, эмки базар келбей калышы мүмкүн дегенмекчи. Канча төлөп атасыз бир чыкканда? Навестин алдына чыксаң 150 сом, мындай чыксаң 100 сом. Бир местага. Наразычылык жокпу? Жок, шүгүр. Бар жакшы эле, соода болуп атабы? Шүгүр. Рахмат. Болбосо да турабыз да.
ишиң ушулда. Рахмат. Не Рахмат. А өзүңүз кайсы жактан келдиңиз? Мен үшті Камбаратадан келем, Иштеректен, Наркөттен. Жакшы. Элге ылайык 100 сомдук кийимдерди алып келип сатып кетебиз мал базаргачы. Мал чарбага ушундай кийгенчи рабочий кийимдер, секондтен чет элдик келген. 100 сомдон куртка деле 100 сом, шым деле 100 сомдон да. Элдин карапайым элдин кызматындабыз, сиздерде болду иншалла. Рахмат. Алма канчадан? 50. Дайыма чыгасыңарбы? Сен өзүң чыгасың, соода кыласыңбы? Кандай соода болуп атат? Жооп берер. Жакшы эле. Сага бир суроо. Бул жердин үйдөгүлөр эч ким жок, өзүң эле сатып бересиңби? Акем өкөз. Акең өкөңөр, Ал эми бул жерде арендасын же ижара акысын кимге төлөйсүңөр? Сен мектеп окуучусуң го, окубайсың андан көрүп барып. Сооданы бышырбай. Кайсыл жактан келдиң? Балачкан. Мейли, соодаң болсун, Нези жагып атат, нези жакпай атат. Мал базардын артыкчылыгы ушу эл алаксып кичине сата турган малдарын сатып кичине тыйын тыпыр кылып жан багып бала чага багат да. Мал базардын артыкчылыгы. 5-нчи күнү жабык атат, 5-нчи күнү иштеп атабы? Жок, жабык. Ошо боюнча ой пикириңиздер кандай? Ошо туура эле бизге билбейм элдин ой пикири ошондой. Бир эле күн ошо суббота күнү эле болот. Суббота күнү эле болот. Ама жайында. Эми биз таксибиз бизге 7 күн болсо деле баарыбыз жакшы эле анан. Суббота күн дегенден суббота күнү ошолда. Маршрут каттабай элеби? Маршрутка жок. Каттабайт. Маршрутка жок. Мурун каттачы азыр. Эмеге жаңы жолго келелен ары кетет. Бир аз элдер бар болгондой, түз каттан болсо Жок, мурда каттачы. Жок, мурда каттачы. Жок, биздики эмне ал биздики чечиле турган. Кардар өзүнчө. Просто маршрутка шаарга киргенде мал базардан чыккандар кичине ыңгайсыздык жаратып коет окшойт го. Биякта жан чачын болот, чыла болот, анан бирин серини жанагынтип козулак салып алайын дейт. Анан шаарга түшкөн кишилерге ыңгайсыз болот. Сиздер жана мал келими эле кошо жүктөп коесуз да? Таксиге. Жок, мал келип жүктөбөйт. Биз таксилерби? Таксилер. Таксилер бүт эмелери бар алардын, тарифтери бар. Кой менен кетсе канча аласыз? Кой менен кетсе 250-300 сом бир кишиге. Атак бир киши мындай бизден 50 сомдон каттайбыз. Жакшы. Маршрутка каттатып койсо элге деле жакшы болмок. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Den sovuqlar yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Den sovuqlaringiz yaxshimi? Bir so'rov, Bolsunbek. Den sovuqlar yaxshimi? Bir so'rov saqa. Жөнөкөй жаран катары. Ошол мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Эмнеси жагат, эмнеси жакпайт, эмнеси наразы, мал базар жакшы эле, Кудайга шүгүр кенен, мисалы биринчиден. Экинчиден кемчилиги деле жок. Жакшы эле дейм, Кудайга шүгүр барды. Сон кыскасы условия бар да. Азыр машиналарга деле тыгым жок, мисалычы, техникага деле. Кудайга шүгүр бардыгы жакшы. Сиз аксакал. Bizde ошо мал базар жакшы кенен, малдар кирип чыкканга, машиналар кирип чыкканга кенен эле болуп калды. Мурунку мал базардан өтө эле жакшы, жогору. Айырмасы чоңбу? Чоң эле болуп атат, айырмасы. Кенен турбай, малы деле, машинасы деле жакшы эле, Кудайга шүгүр. Рахмат. Сизден бир суроо. Артыкчылыгы жана кемчилиги канчадан төлөп атасыз? Соодаңыз болуп атабы, жабып атабы? Жакшы эле. 200 сомдон төлөйбүз местага. Бир жумада. 300 метрге. Бир жумасынабы? Жумасына. Актап атабы? Нормально актайт. Канча метр жерди ээлеп турасыз? 3 метрден турбадан турбага чейин. Жакшы. Наразычылыгыңыз жокпу? Коркпой эле айта бериңиз анан кийин. Жок, корккон жокмун. Ошо жол тарабы. Асфальт керек да. Асфальт керек. Негизи ошол да. Жакшы. Ушуну анда жеткиришим керек экен, Ошо асфальт керек. Калган кемчилик жок. Кудайга шүгүр. Жакшы. Рахмат анда, соодаңыз болсун. Аксакал. Ассаламу алейкум. Бир аз жол толуп калсам кечирим сурайм. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги бир эле суроо сизге. Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпай атат? Эмнеге наразысыз? Наразысыз иштеп. Ыраазысыз эмнесине? Жакшы эле. Канчадан төлөп атасыз орунга? Месте 200 сом. Айына, жумасына? Жок, бир жумада бир келебиз. Бир жумада бир келген. Ада бир жумада эки жолу чыксак жакшы болот эле деп атат соодагерлер, анча-мынчасы. Сиз ошого бир эле болот ушу. Бир эле күн болот. Үшүгөн жоксузбу? Жок, эмне үшүгөн? Шап кийип турбайбы? Жок, эми анча-мынча могул жер жаап бер деп шарттарды коёбу дейм да. Болот. Болобу? Наразычылык жокпу? Жок, келбейсизби? Муну мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги.
Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпайт? Кемчилиги деле жок, жакшы чоң кенен мурда караганда жакшы эле болуп калды. Болгону могу 2 жума кылып койсо, пятница, суббота кылып, ошол жакшы болмок да бизге. А то бир эле суббота болуп бизге эме болуп калат да. Эми чыгымдарды кирешелер толуктабай атат бири-бирине. Ошондой болуп калат да, бир эле базар болуп. А сиз мындан башка эмне дагы окат кыласызбы? Жок, мындан башка үйдө элебиз азыр. Ушул мал базары күтөсүз кадимкидей. Ушундай эмне күтөбүз. Окат ушу менен, үй бүлөнү ушу менен эле багып атасыз. 2 күн болсо жакшы болот болчу мазмун. 2 күн болсо абдан жакшы болмок да. Жакшы, анда жеткиргенге аракет кылабыз. Иншалла. Неге ушинтип качып жүрөсүздөр билбейм. Не айтар? Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Сиз ким болуп келдиңиз бүгүн мал базарга? Сатып алуучу, ташуучу? Мал сатам, мал алып келип сатам. Алып келип сатасыз. Каяктан каяка сатасыз? Жээктен деле, үйдөн деле, көчөдөн деле. Өзүңүз сатып алганыңызчы товарды каяктан аласыз? Көчөдөн алып келем. Базардан алып сатам. Алып сатасыз. Мен болуп калды, болбосо үйгө алып барам. Ошол эле. Дыйканчылык элем. Кемчилиги, артыкчылыгын айтыңызчы. Жакшы элем, эмес жок. Мамиле кандай болуп атат сизге? Сону эле бирок кирип чыккан кичине азайтып койгула. 100 сомдон чыгарып алат бир үйдүчү. Бир үйдү. Кичине ылдыратып койсоңуз болот эми. Канча болсо болот эле? Эми 80 сом болсо, 70 сом болот. Өтпөй калса кыйын эле да. Тура 5 үйдү алып келсең 400 сом болуп калат. Анан 200 сом болсо бизге кичине жакшы да. Анан бир жума багасыз. Анан чыгымдар болот. Жүктөп кетесиң, аягы деле проблема. Анан жок десең кичинеден жардам болуп турса ушундай. Эске алып койгула, 70 сом койгула. Аны бекте жөнүнө кирип чыгат да, турат да бекте. Чөп салбазакчы. Өзүңүз кайсыл жердин тургуну? Мен ошол жерден турам, Шопоктон болом. Шопоктон келип кетип ташыгы, жакшы эле болуп атабы соода? Жок, мал алып келип сатабыз үйдөн элечи. Жок, алуучулар жакшы эле, жакшы, бул жагат. Кенен жакшы эле. Аягы базар жок эле. Мурунку мал базарга караганда кандай? Аягым билбейм мен. Ал жака деле иштеп жүргөдүңүз беле, айырмасы жок? Жок, ушундай эле келип кетип ушундай делечи. Жакшы эле кенен. Шарты. Конечно, кенен да. Аяк жакшы эле. Кенен эле эч аяк каранды. Мына достор, азыр мал базардын чок ортосуна кирдик. Азыр эми суроолор берип баштайлы. Жүрүңүздөр. Соода болсун, соодагерлер. Бир суроо. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Акчаны жакшы таап атыптырсыз, эми айтыңызчы. Суук бер. Суук? Жылытайлыбы? Анан эме 80 сомдон дөйдө эле башында болот билесиң. Ал 100 сом. Ошону айтыңыз мынакей, камерага айтыңызчы. Эмнесинен нааразы болуп атасыз? Ошол 80ди 100 кылып койду азыр. Калганы жакшы эле. Мынау дагы көбөймөк, а? Бир аз азайтса. Жема айткан эле 80. Болду. Бул эми тамаш иретинде айтып атам, бирок аны жеткиребиз азыр биз. Ошон үчүн сурамжылоо кылып жүрөм. Рахмат, соодаңыз болсун. Мына достор, биринчи эле суроолордун, анан биринчи эле талаптардын бири бул ошол 100 сомду 80 сом, же болбосо 70 сом кылып бер деп азыр адамдар айтып атат. Келиңиз аксакал. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги, эмне мамиле кандай болуп атат? Мамиле жакшы эле го, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Нааразычылык жагыңызды айтыңыз, ыраазычылык жагыңызды айтыңыз. Ыраазы эле жакшы эле кенен базар. Баары жакшы. Баары жакшы. Баары жакшы болсо анда башка суроо бербей эле коюн анда. Оодон 50 сомдон торпокко деп аткан. Анан кайра 100 сомго чыгарып киргенче эле. Ая кымбат кылат, койду деле, торпокту деле. Мейли торпокто 50 сомдон болду, чоң үйдү 100 сомдон кылса болот да. Элин айырады көбүнө. Сиз дайыма соода кылып турасыз да, келип турасыз да? Иә. Кемчиликтерин айтпайсызбы? Эмеле камераларды элечи. Айта бергиле. Камера коюш керек, жана уруулукту атпайбы? Уруулук, мал уруулукту эле ушул проблема ушул болуп атат да. А могу айланагачы полный камера коюп койчу болсочу, оно жактарга прожектор менен коюп койчу болсочу. Анан о жактан толуктан келет жа, Бишкек деген жактанчы. Эми Бишкекте алыс жактанчы. Албай акчалар бир күндө келе албайт. Мисалы үчүн пятница и суббота күнү жете албайт аларчы. Бир күн эрте келип ушакка туруш керек да. Ошондойлорго кыйын. Анан бул жака прожекторду коюш керек. Баардык мал турган жерге, ону оостон баштап айлантып эле. Камера полный коюш керек. Жоготкон адам келип карайт, бул камера менен таап алат. Элге эле түшүк кыла бербеш керек да, ал нерсеничи. Элге эле жүктөй бербеш керек. Мен оюм ушу да. Камераны коюп койсуң болду. Сиз өзүңүз кайсыл жактан келдиңиз? Чоң арыктан келдим. Мурунку караганда аябай кенен. Нарк базарда малдын үстүндө басып жүрүп соода кылышчу. Азыр каалаган жагына басып соода кылат. Анан кемчиликтерин билбейм азыр. Пока кемчилигин көрө элекмин. Анан сал баазы көчөрүп койду деп атышат, кемчилдик ошо болсо керек. 80 сомдон ашырбайм деген.
mal bodonu. Koydu 40 tondan aşırmayın degen anam. Hazır mı Allah'ın organizasyası, pazar organizasyaları bir bada oluş gerek de oşo jönünde neme toktama var eken. Mani oşantip götürüp koyup turum kalganı jakşı elemi. Soda болуп атабы? Soda, bolgon soda. Нааразы эмессизби? Naraz emas, jakşı ele. Жанды кандай багып атасыз ептеп? Ептеп, септеп. Kandı özün kanday? Жакшы. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Бир эки ооз сөзүңүздү айтыңыз эми. Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпайт? Артыкчылыгы jakşı ele. Бирок onu трассадан бурулган жер чатак болуп атат да. Эмне болуп атат? Ошол жерде мындай кененирээк жазылган мындай эме жок мындай. Мал базар деген жазуучу. Жарык жок. Жарык да жок. Сүзүшүп атабы? Сүзүшкөнүн мен билбейм, сүзүшүп элекпиз пока. Сүзүшкөнүн болсо. Анан бурулган эле тиги үйдүн секирпечиде болуп атат. Ошол жерге мындай жаштакай кылып неме кылып койсо болот да. Поворотко. Знак коюш керек деп турабы? Сөзсүз. Көрүп атасың жок да ошол жерде турабы? Жок. Мурун бир краскамен жазып койгон, анын жолу үртүрдү деп. Деп үргүтүрдү. Деп кимизген билбейм, агын жолун жатат жакта. Жатат. Оңдоп коеюн деген адам жок. Билбейт. Содагерлер көңүлүңөр ток, маанайыңар ачык экен. Канчага кетти торпок? Кайсы кетип атат? Кетти. Жакшы. Дайыма соода кыласыздарбы? Бир суроо эми. Ушул мал базарга соода кылып атсаңыздар, артыкчылыгы жана кемчилиги деп суроо берип атам. Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпай атат? Кардар табылып атабы же, кардар таап берелиби же, үстүн жаап берелиби дегендей да. Эмнелер жакпай атат? Айтыңыздар. Жакшы эле го дейм. Наразычылык жокпу? Наразычылык жок, жакшы эле. Соода болуп атса, бардыгы жакшы да силердики. Ооба. Өтпөй калган күндөрү эмне болот анан? Алып кетебиз да эмне болот? Эшигинен кымбат болуп атат деп суроолорду берип атышат да, айтып атат. Башында айтып атканда бу жерде түшпөйт, көтөрүлбөйт деп. Азыр эми канча киреше таптыңыз? Ошол мен алдым, бодого алдым да. 100 сом берип чыкканга нааразы эмессиздерби? Жок, ошо башы көтөрүлбөйт дегенде. Өзүңүз бу жерден албасыз беле. Интервьюч, тиги ака айтканда 80ден көтөрүлбөйт, тиги койлор 30дан көтөрүлбөйт дегенде. Анан кийин көтөрүлүп кетти. Көтөрүлүп кетти. Анда ошо суроону берейли анда. Мал базар негизинде эмне үчүн көтөрүп койдуңуз деп? Ошончу керек да. Берейинби? Беребиз. Беребиз. Бериш. Ассалому алейкум. Түшсө жакшы болмок дейм. Жакшы, жакшы. Мен Шамил. Толукта. Билесиңер кандай жакшы. Жакшы. Чылыгы жана кемчилиги. Экөөңүздөр бир деле жооп бере бериңиздер. Эми артыкчылыгы жакшы, мурунку базарга караганда жакшы биягы. Бирок базардын мал көтөрүлүп кетти, кымбат. Аны базардын ээсине аны суроо бере албайбыз эми. Анан бизге мэрияга базардын ээсине бере турган суроолорду берсеңиз болот да. Жеткиребиз. Жакшы. Шарттары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Сиз өзүңүз кайсыл жактан келип? Каракөлдөн келем. Каракөлдөн келесиз. Каракөлдөн келесиз. Мамиле жакшы эле, Жакшы, Кудайга. Азыр алып атасызбы же сатып атасызбы? Сатып атабыз. Алып келип түшүрүп сатасыз. Алып келип түшүрүп сатабыз. Анан могул жана чыкканда 100 сом, 80 сом дегендер баалар жакшы элеби сиздерге? Жакшы эле, туура эле келет. Бөлөк жактарда кандай сиз эми? Ушундай эле. Ушундай эле. Бирдей эле, ооба. Бар бирдей эле. Бирдей эле, ооба. Содаңыз болсун анда. Тартпай эле кой. Карзыңызга окшойт аке. Чылыгы жана кемчилигиден суроо берип атам. Аны мал саткандарга айтты. Сиз мал алып атасызбы же сатып атасызбы? Карап эле жүрөм. Мындай эле. Артыкчылыгы кемчилигин көрө албай атасызбы? Ысык суuгу жок. Ушундай да заман ушундай. Кемчилик жок бу жерде. Артыкчылык деле жок. Баары жакшы. Базардын артында. Жакшы. Ысык деле жок. Кандай деле. Баары жакшыбы? Баары жакшы. Мамилелер. Мамилелер жакшы. Урдаткан жоксуз, эч нерсеңизди жоготкон жоксуз. Жок, кандай жок. Бул базар кирген эле, кирип чыккан эле кымбат болбосо. Калган баары жакшы. Калгандар баары жакшы. Сорпоңо деле 100 сом экен. Коюңо деле ошондой болуп атат азыр. Калгандар өтө эле жакшы эле болойм. Болгону кирип чыккан элдердин эмесинен азыр. Мисалы үчүн меники малдар азыр торпокко деле 50 сом алат, уйга деле алат. Ошол эле экен. Кол алышпадың беле Адылбек аке, мен эсимде да. Мал базар көтөрүлбөйт деп. Ушуга эле жооп берип Мал базар көтөрүлбөйбү, баазы көтөрүлбөйбү. Баазы көтөрүлбөйт малдын деп. Ошону сизден сурамжылоо кылып атам. Ошо малды көтөрүүдө азыр килген элдин баары нааразы. Камерага айтпайсызбы мына? Ачык Камерага эле айтам, айтпаганда эмне? Нааразысыз. Нааразыбыз. 40 сом. Мал базарда 20 эме таластарда 25 сомго чыгат кой. Кодо 50 эле чыгат бөлөк жактарда. Бизде кымбат мал. Базар. Ачык эле айтып болду. Элдин баары нааразы, мекин чакырсаң любойуна турган нааразы.
Любойынан суразаңыз нааразы. Келиңиз анда экөөбүз чогуу сурап келелиби? Мына музоолууга слишком кымбат алат. Кичинекей торпогуна чейин 100 сомдон алат. Ачык эле айтып кетик, мына элдер турат, ишенбесеңер барып. Улуузун барып эле тартсаңар болот азыр барып. Болду Кымбат деш керек. Болду. Суроону Бирок беребиз. колошкансыңар да силер просто шым кийип жүрөсүң экөөң тең. Сен көтөрүлбөйт мал базар деп жылгансың. Жо, мен суроо бергем дагы. Ал жооп берген. Жооп берген. Ээзи ошол да. Ээзине беребиз да суроону. Жок, жооп берген. Бирок сага конкретно эркекче деп кол алышпадыңар. Ошону беребиз да. Дайыр жол беребиз да. Берип берчи бар азыр барып, Адылбек аке. Беребиз эми. Майра эмесин, торпогуна да 100 сом алып коет го. Жок дегенде. Ал эми музоосу кичинекей чоң айырмасы жок кылып атат, а? Ооба да. Чоң баш. Жаңы төрөлгөн музоого деле ошон чоң 100 сом алып коет атабы? Ошондой. Уй баласы болсо эле болду дейт. Кичине арзандатып коюш керек го ошо. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Эмнесине ыраазысыз, эмнесине нааразысыз? Айтыңыз, түз. Мен биринчи жолу келип атам. Каяктан келдиңиз? Мазарчыдан. Мазар судан. Алганы келдиңизби же сатканы келдиңизби? Саттым. Саттыңызбы? Канчага саттыңыз? 47-ге. Тиги уй баласынбы же? Жылкы баласы. Жылкы баласын саттыңыз. Жолуңуз болсун анда. Кудуңдап жылуу кетет экенсиз да бүгүн. Мал базардын артыкчылыгы жакшы жагы эми кенен жакшы эле болуп атат. Анан бирок могу оосту мынау портерлер ушунча малды портерлер жүктөп келип атат да. Ушуларды бесплатный эле чыгарып койсо. Менин оюмча да. Анан эшке жүктөп келип, эшке алып чыгабыз да машинаны. 100 сом төлөбөйүн деп чыгарабыз да. Төлөбөйүн деп. Төлөбөйүн деп чыгарабыз. Бирок мен азыр болбой атып, араңы чыгарбай азыр ошо менен урушуп азыр келдим жаңы. Базар жаңы ачылганда. Жаңы ачылганда албачы. Машиналардан албачы. Азыр 100 сомдон алат. Машинага. Машинадан ошону албай койсо анан малды арзаныраак кылса кичине. Мына чычкак бир торпак алып келсең да 100 сом алат. Турабы, тура эмеспи? Билбейм, ошо сиз айта бериңиз. Анан бөлөк мисалы өрөндөр бар да, ошолорго салыштырмалуу кандай болуп атат? Мен башка базарды бар көргөн эмесмин. Көргөн эмессиз, а? Мурда 80 кымбат. Мурда 80 сом кылган, 80 сом боюнча эле калса жакшы болмок да бизге, элге. Ошону мурунку баасы боюнча эле калтырып койсун 80 сом боюнча. Элдин көпчүлүгү ошону каалайт окшойт, а? Элдин бүт эле ошону. Тияктан базардан бияка которуп атканда ошону айтышкан да. 80 сомдон көтөрбөйбүз, болгон эле баа ошол болот. Азыр эми өздөрү каалагандай кылган. Мамлекеттин базары бул. Мамлекеттики же Муну азыр эзине беребиз. Мамлекет менен жеке ишкерлик келишим негизинде алган да. Бул жер мамлекеттики, бирок ишкерлик кылган жеке ишкердин өзүнүн акчасы, мунун баардыгы. Ошону башында койлорго арзаныраак алып чыгыш керек, азыр 50 сомдон алып 40 сом деп айткан. Мен өзүм сурамчылагам да. 50 сом, 10 сом көтөрүп коюптур да. Кичинекей бир чычка кулак алып келсең да 50 сом да. Болду, суроону беребиз анда. Анан жообун угайлы, ошого жараша анан иш аракет кылабыз да. Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпай атат. Мен биринчи эле келип атам, өзү үчүн мурда келчү деле эмесмин анан. Мал базар жакшы эле окшойт. Кенен кезир машиналары кенен кезир турат. Элдер кенен кезир соода кылып атышат. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Токтогулдан эле келдим, бирок келчү эмесмин да, биринчи келип атам. Алып атасызбы же сатып атасызбы? Көрөйүнчү деп эле келдим иши кылып. Эми кирген чыккан, сизден төлөгөн акыларыңыз баарына нааразысызбы же баарына ыраазысызбы? Нааразысызбы? Эмнесине нааразысыз? Кымбат да. Мал кирип чыкканына эле мурун арзан алып келип алган, эми азыр кымбаттап чыгарып алган. 100 сомдон торпокто да, үйдө да 100 сом. А сиз ушу менен такси кызматын кылат окшойсуз дайыма, а, портер менен. Канчадан ташып атасыз? Мен эми биз айылдан келебиз да. Кайсы айылдан? Торкенден, э? Анан буга кирди чыктысына канча төлөйсүз? 100 сомдон алат да. Ушуга ыраазысызбы же нааразысызбы? Эми базар болгондо бизге бекер болгон жакшы да. Бекер болгон. Бүт эле бекер болсо, э? Сон болот эле. Я мейли малга алсын, машинага албай эле койсун. Ушу машина менен малды алып келип атасызбы? Ушуну айтсак түшүнбөйт. Сиздер муну портер айдап кызмат кылып атасыздар да? Артыкчылыгы жана кемчилиги айтыңызчы, эмнесине нааразысыз, эмнесине ыраазысыз? Сизге мамиле кандай болуп атат? Пока нормально, жаңы эле эметтим мен да жакшы. Жумушка жаңы чыктыңызбы? Ошол кире кымбат кылып атмы алар? Жумгалда 10 сомдон жантыкачы. Жумгалда жантыкка 10 сомдон. Жумгалда. Таласта 20 сомдон. Жандыкка. Бодолорго 50 сомдон. А бизде эң кымбат биздики могу. Ак батада деле ошондой. Мисалы ар качан кыдырасыз, Ак бата, Жумгал, Талас. Биздики эң кымбат, Токмоктуку деле ошондой. Эң кымбат биздики. Мал базары, фото.
Жакшы анда сиз тажрыйбаңыз көп экен да канчадан бери соода кыласыз? 2 жылдан ашып калды уже. Жалаң ушул мал менен а? Жылкы аласызбы эмби? Аралаш. Аралаш. Бүт базарлар кыдырасызбы? Кыдырасың, баягы хотун төлөгөндө билесиң да, кай жер кандай экенин. Биздики кымбат, жер өсүрүлө кымбат. Эми базар жакшы эле болуп атат эми азыр. Анан буяктын жолдору оңолбой атат го такыр эле. Биз өзү оны жетигенден айылдан келгенбиз. Анан жолдорубуз болсо шипер, машиналарыбыз күбөлөт айдасаң. Кимге арзаныр деп билбейсиң, грейдер жазда бир барат, күздө бир барат да болду. Биртке тапкан акчаңыз бардыгы кайра эле машинага күбөлөт. Машинага чаптайсыз кайра. Эптеп машина алсак анысы кайра эле күбүп тунабыз бир жылда эле. Ошол. Азыр эми мал базар менен окат кыласызбы дайыма? Эми баягы өз ичине тыйганчылыгын алып келип сатып. Жыйын териңизден баштап мал келиңиздин бардыгын 70 километрден келебиз өзүбүз алыс жерден. Канча акча төлөп келесиз мисалы? Эмне жүктөп келдиңиз бүгүн? Бодап келсең 1000 сомго жүктөп келесиң да. Сатылбай калсачы? Сатылбай калса жүктөп келесиң 500 сомго. 1,5 чыгым. Ооба. Ичкен жеген 2000. Ооба. Кет ашка да кетебиз, эчтеке жок болгон. Ошо эми арзандатып койсо, кичине жолдорду оңдоп берип койсо, жакшы болот эле техникаларга. Жол ошондо сиз кайсы жолду айтып атасыз? Жетигендин жолу ушул жактар келатканда бир жери асфальт, бир жери шипер, ошондор билебиз да. Мал базардын жолучу? Мал базардын жолу эми эптеп болоттур да бул деле. Бир эле ход бар экен бияктан келгенчи. Алды бул жол деле жаман экен. А буянын салайын десе аяктар бүтүп алышты. Чаң болот дешип, ошолор. Жолдорду оңдоп койсо болот да, жакшылап. Артыкчылыгы жана кемчилиги. Эмнесине нааразысыз, эмнесине ыраазысыз? Эч нерсесине нааразы эмеспиз. Артыкчылыгы болсо артыкчылыгы бар тияка караганда. Сон, Кудайга шүгүр. Аяка караганда азыр көп келип калды элдер. Бул жака. Бул жака. Чоочун элин даже тааныбайсың бу жерде. Көп эле сырттан келип атышат. Алуучулар көп. Алуучулар көп. Аксакал? Айта бериңиз, семчке сатканды кимге акча берип атасыз? Эч ким жолто болгон жокпу сизге? Содаңыз болуп атабы? Болуп атат сода. Тиричилик кандай болуп атат? Айтыңызчы аксакал бир. Тиричилик жакшы эле болуп атат. Нааразы эмессизби? Нааразы эмесмин. Жакшы. Бир аптада канча каражат таап атасыз? Үйгө жетип атабы? Үйгө жетип атат. 1000 сом барбы? 1000 сом, 2000 сом бар. Сонун экен. Канчага алып чыктыңыз жылкыңызды? Жылкы карап атам мен. Карап атасызбы? Канчага чейин? 130, 150 көрөбүз дейм, баасына жараша. Достор, мынакей Айдар бай 88 жылкы 130тан 150 миң сомго чейин жылкы карап отур. Номер телефонун калтырып коебуз азыр. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Эмнеси жагып атат, эмнеси жакпай атат? Пока мага эчтеке жакпайт. Бар жакшы эле? Жакшы эле. Бол. Өзүң жакшыбы? Бар жакшы. Сизге бир суроо. Мал базардын артыкчылыгы жана кемчилиги. Кандай кемчилиги? Мал базар жакшы эле, нормально эле, жакшы. Нааразычылыгыңыз жокпу? Жок. Сиз нааразы болсоңуз, мал базардын иши деле жүрүшпөй калат. Жок, жакшы. Базар кенен болуп калды, жакшы, бурунга караганда жакшы. Азыр мал. Жылкы алып чыктыңызбы? Канчада отасыз? 90да отам. 90да отасызбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Сиз кайсыл жактан алып келдиңиз муну? Шопоктон. Жакшы. Мына достор, ошентип биз уй баласын бардыгын сурап чыктык, жылкы жакка келдик. Азыр майда жанды карайлы, жүрүңүздөр эми. Мал базар боюнча. Кемчилик жок да. Бар жакшы. Аябай жакшы го. Мурдагы базарга салыштырмалуу миңез эле үйдө да. Кудайга шүгүр. Мамлекетке түшүп атат 1 сом болсо да. Туурабы? Ооба да. Кенен. Мурда базарга кантип батып жүргөнүбүздү билбейм. Могу кенен ушунча кенен болсо да азыр сәл. Тыгылып, сыгылып, кыйналып жок, андай жок. Мурда да ушундай болчу. Шаар ичинде сәл мал менен жүрүш дагы кооптуу болчу да, азыр бул жер. Жакшы. Жыгал эле. Жакшы. Транспорт көп. Көп, бардыгына жетет месте. Малына дагы, машинасына дагы, адамдын өзүнө дагы. Кара күнгөй эли нааразы эмес кыскасы. Кара күнгөй нааразы болсо мага айтыш керек эле. Азыр нааразылык жок да. Талып мырза, бир-эки ооз сөз эми. Канчадан бери мал базарда жүрөсүз эми? Артыкчылыгы, кемчилиги ушу мал базардын. Баары эле жакшы. Артык кемчилик деген жок. Кемчилик жок. Жок, жакшы баары. Соода болуп атабы? Ооба, жакшы эле. Кырып атасызбы малдын баарын? Болуп атат. Каяктан каяка ташып атасыз? Токмокко.
Берден аласыз, токмокко алып барасыз. Ооба. Бир алып кеткенде канчадан? 5 6 миң. Жакшы. Содаңыз болот атабы? Болот, жакшы. Эң негизгиси. Болот, шүгүр. Мурунку мал базар караганда мамилеси кандай болуп атат? Анан кийин соода кандай болуп атат? Эң негизги ошону айтып коюңузчу. Алчулар барбы? Алчу жакшы эле го эми. Малдын көлөмүнүн түшүшүчү? Көлөмү жакшы эле. Кудайга шүгүр. Жакшы. Ал эми бу кардарлар каяктан бери келет деп ойлойсуң? Башы, аягы? Таластан бар, Өзбекстандан келген бар. Өзбекстандан да келет. Өзбекстан. Казакстандан? Жок, ал жакта жок. Талас тарас аркылуу нары кеткен учурлар болот болуш керек? Жок, наоборот бияка келип алат таластыктар. Таластар бияктан келип алат. Бияктан келип алып кетет, уй алып кетет. Анда алып кетсе алар таласка алып барат, таластандар Казакстанга деле өтүшү мүмкүн. Таластын өзүнө да. Наоборот таластан кирет мал. Келеби? Казактан кирет да мындай. Казакстандан келет а Казакстандан дескер. келет. Эми Өзбекстан алып кетет. Токмокко сиз алып барасыз. Ал жактан каяка кетет? По местности эле, шаардын ичинде мындай чүй. Ички эле неме экен да, камсыздандыруу. Ишинский килик андан алып. Атың ким? Байел. Байел. Байел канча жаштасың? 13. Мына сен иниңби? Ооба. Семичке сатып атасыңарбы? Ооба. Канчадан бери сатасыңар семичке? Семичке бүгүн эле чыктым. Соодалып атабы? Ооба. Мектеп кандай? Мектеп жакшы эле. Мектеп убагында деле чыга бересиң. Суббота күнү окубайсыңар да? Соода окуйбуз. Бул жака. Соодага чыгасың дайыма. Кандай болот соода? Соода нормально эле. Ошо бир жумада канча табасың? Сыр болбосо. Сыр болбосо 500 сой табам. 500 сомдон табасың. Үйгө алып барасыңбы же өзүңө? Үйгө алып барам. Апаң бересиң. Ооба. Кайсы жерде жашайсың өзүң? Аме Балачканда. Балачканда? Жаш кезиңе соодага көнүп атпысың да? Макул, соодаңар болсун, а? Жакшы окугула. Окуунда жакшылап окуйм сен. Өзүңдү канчанчы класссың, канчадан бери соода кыласың, айтып койчу. 5-классмын. Сооданы бүгүн эле баштаганбыз. Өмүр бою ушу бүгүн эле баштадың. Биринчи жолу жолуктуң бу мага. Ооба. Соодаң болсун. Жакшы соодагер болам да? Ооба. Макул. Өзүм базар жакшы, жакшы жерге көчтү. Нормальный, жакшы. Бар жакшы. Бар жакшы. Техникалар токтогон жерлерде жакшы. Центрде экенде техниканы токтотконго орун жок болчу. Жагын кубалайт, буягын кубалайт. Түртүшө эле жүрчүңүздөр. Түртүшө эле жүрчүңүздөр. Ооба. Бар жакшы. Бар жакшы, жакшы. Эмне, нааразы эмессизби? Жок. Бар жакшыбы? Жакшы, эле кудайым. Такси кандай болуп атат? Соодаңыз кандай болуп атат? Буйруса. Жалаң чопокто чукуртмай өтсөң олдар. Атек мырза, соода болсун. Рахмат. Жакшы болуп атабы? Бир аз сурамжылоо жүргүзүп жүргөм. Мал базар Не жөн айт любойуна иншалла. Билесиз го биз. Шарты, ыраазычылык, нааразычылык, артыкчылык, кемчилик дегендей. Өзүңүз айтыңызчы. Эмнесине ыраазысыз, эмнесине нааразысыз? Баарына ыраазымын иншалла. Бар жакшы. Алхамдулилля. Мурунку мал базарда да сизден интервью алдым элем. Ал жакта бир аз эми нааразычылыктар болгон да ошондо. Эми Азыр кандай эми? Баары жакшы алхамдулилля. Бар жакшыбы? Нааразы эмессизби? Жок, бүт жакшы. Мен чын жүрөктөн эле жүрүп сурамжылоо кылып жүрөм да. Иншалла ыраазымын. Баары жакшы. Болгону эмне? Бизге кичине суу эле проблема болот, бирок иншалла ошо эле маселе. Маселе Кудай буйруса. Сууну болгон ташып атабыз. Эми иншалла чыгарып беребиз, кран алып келип койгон. Бирок эми Кудай кааласа жайыбыз чыгып калды эле болду. Соода кандай өзү? Соода шүгүр. Аллах берген рызык алып атам. Ашык эмес, кем эмес. Бергенин алып келип атам иншалла. Жакшы. Кудай кааласа. Бар, бисмилла, келе берсек го, кел. Бар жакшы деңиз. Алхамдулилля. Болду анда текмиз. Ошол эле. Эң биринчи ушу ашканаларды ачкан жигиттерденсиң. Азыр эми кандай болуп атат? Мамилеси сага болгон, төлөмдөр. Соода кандай болуп атат? Соода Кудайга шүгүр болуп атат. Болуп атабы? Жалаң Жок шашлык. эмес, жакшы. Шашлык, манты, шорпо, плов бар. Жакшы. Нааразычылык жокпу? Жок, жакшы эле. Тиги мал базардан айырмасын айтыңызчы. Сонда бул шарттар сон кенен. Жакшы. Жакшы эле. Азыр эми бир аз кардар аз го, а? Ооба, кышта да суук болуп атат да. Жайында эми Кудай буйруса дүпүрөйсүздөр. Ооба. Жакшы. Бягына да Кудайга шүгүр азыр. Азыр сыр болбосо канча төлөмдөн төлөйсүз? Жумасына төлөйсүзбү? Жумасына эмес, айына. Канчадан? 3000ден беребиз. 4 күнгө 3000 берем. Салык мындан сырткары өзүнчө келип атабы? Салык өзүнчө келет. Ал өзүнчө келет. Канчадай чыгым? Салык канчадан берчи келе? Салык, налог. Налог төлөйбүз. ККМ базып косуп болду, э? Кем төлөйбүз да мо? Болду. Ал эми болжолдоп кандай эми? Бир жумада киреше. Эми киреше Кудайга шүгүр эми семья. Үйгө жакшы жетип атат. Жетип атат үйгө.
артып кичине буйруса. чогултканга дагы мүмкүнчүлүк болуп атабы? Кудай шүгүр. Сиз чогултасыз демекчи сиз. Шүгүр. Мал базарынын артыкчылыгы, кемчилиги, нааразычылыгыңыз жокпу? Наразычылык жок, мал базарга эмне наразычылык болот? Кайра жакшы болуп атпайбы? Соодаңыз кандай болуп атат? Соода Кудайга шүгүр эл катары. Болуп атат, эл кирип кетип атат. Айына ижара акыңыз канча? Айына ижара акы бир канча болот эми? Буйруган болот. Ижара акы берип коюп атасыз? Ооба. Үйдөгүлөр берип коет. Ооба. Байкалбайт деле экен анда. Оор мез окшойт, ушул эми билинбейт экен. Жакшы эле нормально эле болот. Эми кирешеден бир кыска эле бөлүгүн берет окшойсуздар эми. Көзгө деле илинбейт окшойт ал, а? Ооба, буйруган бектен эметип болот. Болбосо ыйлайт элеңиз да азыр. Көп акча берип атабыз деп. Наразычылык жокпу? Жок, наразычылык жок, буйруган болуп атат. Кудайга шүгүр. Мал базар жакшы, мына кенен чонон буйруганын көрүп атабыз. Бир жумасына бир 20 миң менен кетип атасызбы чөнтөккө салып? Болуп атат, ооба. Кудайга шүгүр. Жакшы, жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жетет экен анда. Мына достор, азыр мына ашканалар өзүнчө экен. Анан бул жарма саткандар да өзүнчө экен. Бир аз жарма урттаганча, даамын билгенче анда кирип чыгайлы. Жүрүңүздөр. Жакшы, жакшы. Атам менен раматылык менен согуш бага менен. Чогуу Атам тааныйт экенсиз. Атаң айттан алтындай киши болсун да. Училищеде чогуу иштештиңиз беле? Эмеде автобазада. Автобазада. Кемчилиги. Мен мына Кудай буйрса ушу 50 жаштан өтүп, ушу 52 жашта турам да азыркыда. Эми багы бура сүйлөп, бирөөнү мактап, бирөөнү жактаганым мага керек деле жок. Чын-чын айган. Биздин могу Токтогулдун базары шарт туруу жагы боюнча, Кыргызстан боюнча мындай экинчи, үчүнчү орунда турат десе болот да, кудайчылыгы. Негизи бектен шарттуу жагы, ысталабай жагы, стоянка жагы, мал киргизгениң, мал чыгарганың бекте тыгылып, тыгым болуп, күтпөйсүң, калаган убакта киресиң, калаган убакта чыгып кетесиң кудайчылыгы. Бөлөк базарлардачы? Бөлөк базарларда токмок бар, өзгөн бар, кыйналып атып чыгасың да, чыгышта проблемаларданчы. Керек болчу айыкта машинадан эмес, өзгөнүн базарынан малдын өзүн чыгарып, бер жака машинага алып келиште тозок да. Чын кудайчылыгы Токтогулдун базары эң эле жакшы, шарт малды киргизип алып чыгып кетүү жактары эң эле жакшы да, кененчилик. Баалар боюнчачы? Анан баалар боюнча мен мындай эле айтайын, азыр бүттүк нерсе көтөрүлүп кетти да. Анан мурда 80 сом болот, анан мындай болот дедиле, кандай себептен көтөрүлгөн тиги мунусу мен айта албайм. Бирок эми бул деле сатып аткан мал үчүн, киргизип чыгарып аткан үчүн андай деле оорчулук деле келбейт кудайчылыгы. Берген берип атабыз. 150 миңге, 100 миңге бодо сатып атасың, 100 сом төлөп чыгып кете бериш, билбейм, мага өзүмө туура эле келет. Жеңилдик эсептейсиз да. Мен үчүн туура эле дейм. Башка адамдар кандай көрөт, аны билбейм. Кирдиң, чыктың төлөп атпайдың. Кирдиң. Эми башка базарларга караганда биздин базар Кудайга шүгүр эле. Мен нааразы эмесмин да бул базарга. Ушул эми ачык эле айтайын. Эми токмок мына өзгөнгө барганда ошо кыйналасыз. Киргенде чыкканда алардын баалары канча? Жок. Алардын бааларына эми ушундай эле төлөп чыгып атам мен. Ушектин баасындай эле 100 сом төлөйм бодого. Сиз дайыма бодо менен иштейсизби? Бодо. Жандык деле алып каласың, жандыкка деле 50 сом төлөйсүң, бодого деле 100 сом төлөйм. Өзгөндөн ошондой эле да. Бирок айыктан шарт көрбөйсүң кудайчылыгы. Мал камап кое турган клетка жок. Мал байлай турган, уй байлай турган деле байламталар жок да кудайчылыгы аякта. Токмок деле ошол эле бардак аяк. Токмок деле өзгөн деле бардак. Кыргызстан боюнча экөө тең чоң базар. Экөө тең бардак. Аранда биздин базар 100 өйдө. Жакшы базар. Чын ачык. Байлаганда, ассаламу алейкум. Мал байлаганда түйүндө биздики азыр тяж болуп турат го. Башка базарларда жок да ушу тяжка. Мисалга мен Акбатта барам, өзгөнгө барам да постоянно. Вторник Акбатта, воскресенье өзгөн болот. Өзүңүз каяктан келесиз? Жакшы базар. Каракөлдөн келем. Каракөлдөн келесизби? Жакшы. Калыс сөз да бул. Биздики жакшы эле, Кудайга шүгүр, кенен. Каракөлдө барбы мал базар? Мал базар бар, бирок мал базар кирбей калды да, мал продуктовый магазин болуп кетти. Базарды жамандап айта албайбыз. Анан мал базарга жалаң эле Токтогулга келмей экен. Ошол жака келмей. Азыр Кудайга шүгүр, бир кенен болуп калды, жакшы болуп калды эми. Мына парковкалар бул ака айтып кеткендей, парковка эмелер бүт кенен да, баягы кирсең чыксаң дагы кенен чыгасың.
А мен көбүнчө Акбаттага барам, вторник. Ушул жерден эле алган малдарымды Акбаттага алып барам. Бардым, действительно ошо пробкада кире албайсың, же чыга Жанагы албайсың. басына кандай карайсыз? 100 сом, жандыкка 50 сом бергенге. Бүт эле жакшы ушундай болуп атпайбы? Тегиз эле. Таласта арзан деп айтышты го. Жок, ал жака действительно бара элекмин, Таласка бара элекмин. Сиз бул жакта түштүк жакта түштүк тарапка баратам, анан Бишкек Карабалтага, Сокулукка, анан немеге Токмокко түшүп калабыз Киргизде. Ушундай эле. Сокулукта деле ушундай эле. Ооба. Ушундай эле ба. Рахмат. Киреле. Келиңиз эми аксакал. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Президент Чырашулов. Сен кылып келаткан деңгээлиң, иш чараң бардыгы жакшы нерседе чечилип атат. Бүт бардыгы жакшы ойдо деп мен ойлойм. Рахмат. Анан кийин биз могу азыр базардын деңгээли да. Мисалы үчүн сен айтып атпайсыңбы, азыр сурамжылоо кылып, ходко болгон проходтун бардыгын сурапчы. Мен мисалы үчүн базарда азыр Кыргызстандын бүт бардык базарларын кыдыра жүрөм. Анан мен бир айтып келаткан маселем бар. Ушул базардын ходуна мен мисалы үчүн аябай эле нааразымын да. Эмне себептен дегенде, базардын көп жерлеринде көрүп жүрөм, бул деген азыркы ходду биздин базар коюп атат. Борбордун деңгээлине төңгө мындай такалып коюп атат да, мисалы үчүн. Койго 50 сом, бодомалга 100 сомдон деп. Мен мына Жумгалга, Таласка мисалы үчүн барып жүрөм. Жумгалда мисалы үчүн кой башына 10 сомдон алат, бодомалга 20 сомдон алат. Базардын деңгээли кандай? Чоң базардын деңгээли ушул эле биздин базар, бирок эми мактаныш биздин базар, мактаныш негизи. Тамак аш жагынан, условия жагынан биздин базардын деңгээли өтө мыкты. Бирок могу коюп аткан баалары биздин карапайым элге, бизге окшогон базарда иштеген, окатын кылган, тиргилигин кылган адамдар үчүн эми ушул да болсо кичинеден азастан болсо да ушул кыйынчылык нерсе, кичине бир кыйынчылык жаратабы деген ойдомун да. Бираз элдин бир акыбалына карап, деңгээлине карап кичине азайтып койсо деген гана оюбуз биздинчи. Бастырмас турат, мал базар, столовой десең караңыз, эч ким талашпайт. Шартын караңыз, бар. Эми бунун башка жер асфальт болбой туруп, мал базарда асфальт деген уят бул. Анан пока постепенно келсе керек, мына туалети 10 сомдон. Анан чубак айтканда ар бир элге бекерди мал берсең деле жибин бербейди, жүндөп кетип атам, колум ооруп дейт да элдерчи. Анан 20 сом, 30 сом үчүн күйө берет, бирок саткан уйлар 100 000 сом болот атпайбы? Менде андай суу жок, анан эмне уюң кымбат сатып атасың, турабы? Жок да, анан буну айтпаш керек. Канча мээнети бар, ушу Кыргызстан боюнча мынакей бир жумада 8 базарды кыдырам, бир айда. Кыргызстан боюнча 8 базар. Биякта болсо бир эле понедельник Кыргызстан боюнча базар болбосо, калган күндөр бүт эле ушундай ярмарка, мал базарлар да. Ушу кийимдерди алып барып сатып келем. Ошо эски базар, эски мойдон колду турат. Садыр Жапаровдун дагы, Камчек Ташиевдин сөзүн уккан жок да, башка жер турат. Единственный Токтогул шаары мынакей аракет кылганыңызды көрүп турутпайбы? Эски базарыңызда иштегем. А жерден чындыгында суу малдын жана отходдору акчы да. Балчыктары тизебизге чейинчи, могу шалчаларын өтүп кетчи. Азыр эми карабайсың, мал базар отдельно, базар өзүнчө. Парковка отдельно, столовый отдельно. Бул мындай базар жок азыр. Бул мындай базар болот. Чындыгында да бир макташ эмес го, акыйкат сөз. Өзүм Каракөл шаарына караштуу Кетметөө шарчасынан болом. Мен да активистмин. Бирок акыйкатты айтып коюм келди. Башка базар мындай жылыш болгон жок. Эч ким сөз уккан жок, бастырма да кылган жок. А сиз мен келгенде базар ачылганда бастырма жок болчу, ичинде бар болчу, бирок сыртындагы да кылып бериптир да. Значит, бизге окшогон карапайым эл сөзү жетип атат бул кишиге. Ооба, мен үчүн бирөө талашпайт эле да, коммерсант үчүнчү. Биз айтканбыз аке ошекте болсо да, просто мен четки айылдан келгендиктен илинбей калдым да бастырмага. Бирок ыраазымын мен могул жерге кенен турганыма элечи. Акчасын башка жерден 3-3 жерлерден Жалал Абадта 200 сомдон алат, өзгөндө да 200 сомдон алат. 3-3 жерлерден. Бир зонтик болчу, шатер деп коет. Коммерсанттар колдонобуз. Бу жерде 150 сом. Бастырма, шатер эмес, шамал болсо учурбайт. Бастырмада 100. А менден 100 сом эле алып атат да. Бастырмага жетпей алдыңыз, товарыңыз көп экен, сизге ыраазыбыз. Өзүңүз өзүм берип атам да. Эртең мен акча чоңкалап айтты, өзүңүз көңүлүңүздөн. Мен айттым 200 сом ыраазымын дедим, башка жерден мында 500 сом бер дейт да. А 500 сом кандай кыйынчылык менен келет, аны билбейт элчи. Сиз жалпы азыр канча бул жерде чарчы метрди ээлеп турасыз? Элге караганда көп эле эледим, 10 квадраттан ашык эледим да. Анан баягы товарларым арзан болгондуктан төгүп чышташ керек болот, карапайым эле. Бардым подряд куртка шымдоо 100 сомдон саттык. Анан 200 сом мен ыраазы болдум. Тиги киши деле чек жазып берген киши ыраазы болду да. Мейлиңиз деди, көңүлүңүз менен. Ошо болот. Сен алып бараткан ишиң Алла ыраазы болсун. Элдин кызматына жүрөр. Көрүп атабыз, сен деле ушу бут толгондор аны муну болот. Эми ушундай экен да, өсүп аткан балдар ушинтип келет да. Азыр деле ушу сырылдайбыз. Бирок акыйкатыбыздан тайбайлы, намазкана турат. Биз азыр анча-мынча жерге барсаң намазкана да жок да. Монда шарт айлана тозуп турат болот. Тетиги муну тууздар өзүнчө турат, чөп өзүнчө турат.
мындай порядочный базар жок, ишенбесеңер карап кергиле да. Мен деле салым кушам жол киреңерге, силерге активист балдар көрүп келе. Каракөлдүн көргүлө, өзгөрүштүн көргүлө, Жалал Абадтыкын көргүлө. Эмичи барбаган жерим калган жок. Мал базарларчы токтолдук, бизге жагат өзүбүзгө. Негедирчи эми өзүнчө тартканда болбойт, шарты да жакшы.